Ош мамлекеттик университети ыйман гимназиясы. Тарых мугалими Таалайбек Кызайбеда. Дүйнө тарых предмети 11-класс. Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүн биз сиздер менен кезектеги онлайн сабакты баштайбыз. Бүгүнкү сабакта биздин максат төмөндөгүчө. Ар бир окуучу 2 же андан көп өлкөнү картадан так көрсөтүп беришет. 2 же андан көп өлкөнүн маданияты жана саясий абалы менен таанышат. Айрым өлкөлөрдүн дүйнөлүк маанидеги артыкчылыгы эмнеде экендигин билип, өз өлкөсү үчүн пайдалуу инсан болууга багыт алышат. Сабактын темасы: Малайзия, Сингапур жана Бруней өлкөлөрү. Малайзия. Малайзия Федерациясы 1963-жылы түзүлгөн. Борбору Куала-Лумпур шаары. Анын курамына 1957-жылы саясий көз карансыздыкка ээ болгон Малайя Федерациясы, Саравак жана Сабах кирген. 1965-жылга чейин Сингапурда кирип турган. Булардын баары мурда Улуу Британиянын колониялары болгон. Малайзиянын мамлекеттик түзүлүшү өзүнчө бир уникалдуу түзүлүш. Бул федерациялык конституциялык шайланма монархия. Федерацияда 13 штат бар. Анын 9 штатын мураскер башкаруучулар, султандар башкарат. Ал эми калган 4 штатын губернаторлор башкарат. Жогорку өкүмдарды султандар шайлайт. Губернаторлордун андай укуктары жок. Жогорку мыйзам чыгаруу органы 2 палаталуу парламент. Өкүлдөр палатасы жана сенат. Аткаруу бийлиги премьер-министр башкарган федерациялык өкмөткө таандык. Ал эми маанилүү тарыхый окуяларына келсек, 1641-жылы азыркы Малайзиянын аймагы голландиялык колониячылардын колуна өткөн. Ага чейин ал 130 жылдан ашуун убакыт Португалиянын колониясы болгон. Ошол эле учурда Малаккага англдар да көз артышкан. Эки өлкөнүн ортосундагы талаш-тартыш 1825-жылы Түштүк-Чыгыш Азиядагы таасир этүү чөйрөлөрүн бөлүшүп алышкандан кийин гана тынчыган. Ал эми Малайзия Түштүк-Чыгыш Азиядагы Сингапурдан кийинки гана урбанизацияланган мамлекет болгон. Мына ошондон улам калкынын көпчүлүк бөлүгү, тактап айтканда 40% кем эмес бөлүгү шаарларда жашашат. Малайзия көз карансыздыкка ээ болгондон кийин улуттук маданиятты жана мамлекеттик тил болуп саналган малайя тилин өнүктүрүү жаатында көп иштелди. Илимий изилдөө, китеп басып чыгаруу иштеринин очогу болгон өзүнүн чоң китепканасы бар Куала-Лумпур шаарындагы Тил жана адабият институту бул багытта жигердүүлүк менен иш жүргүзүүдө. Ал эми Сингапур Республикасы боюнча сөз кылсак, бул Сингапур Республикасы Түштүк-Чыгыш Азиядагы эң кичинекей, ээлеген аянты 0,6 миң километр квадрат түзгөн шаар мамлекет. Сингапур аралы Инди жана Тынч океандарын кошуп турган Малакка сыгынын түштүк тарабында жайгашкан. Анын коңшулары түндүктөгү Малайзия жана түштүктөгү Индонезия. Дүйнөнүн саясий картасында Сингапур мамлекети 1965-жылы гана пайда болгон. Мамлекеттик түзүлүшү буржуазиялык парламенттик республика. Мыйзам чыгаруу бийлиги 1 палаталуу парламент. Ал эми маанилүү тарыхый окуялары боюнча айтсак, 19-кылымдын башында Сингапурдун ордунда Малайя жана Кытай конуштары болгон. Аралды чулгап жаткан деңиз жана кысык өтө тынчы жок аймак болчу. Ошондуктан жөнөкөй адамдар тимеле коелу, деңиз каракчыларынын чапкындарынан улам Сингапурдун айлана тегерегинде жин шайтандар да сүзүп жүрүүдөн сестенишет деп жазган малайялык хроникачы.
1943-жылы Сингапурду Япония басып алган. 1945-жылы Англия кайтарып алат. Бирок согуштан кийинки мезгилде Британиялык колониялык империя Азия жана Африка өлкөлөрүндөгү улуттук боштондук кыймылдарынын кубаттуу соккусунан кулаган. Бирок Сингапур жана Малайзия дароо эле көз карандыздыкка ээ болушкан жок. Аңгылдар бул аймакта кандайдыр бир көзөмөлдүктү сактап калыш үчүн ар кандай аракеттерди жасашкан. Ошондуктан 1963-жылы араң дегенде Сингапур курамына кирген Малайзия Федерациясы түзүлгөн. Федерациянын ички карама-каршылыктарынын натыйжасында 1965-жылы августта Сингапур андан бөлүнүп кеткен. Сингапур Республикасынын өкмөтү кошулбоочулук жана бейтараптык принцибин кармануу менен дүйнөдөгү бардык өлкөлөр менен достук жана тең укуктуу кызматташтык байланышта болууну каалайт. Ал эми кийинки өлкө Бруней султандыгы боюнча айтсак, негизинен ал түндүк Калимантандын жээгиндеги чакан эки анклавдан турат. Кургактык жагынан Малайзия менен чектешет. Ээлеген аянты 5,8 миң км². Султандыктын борбору Бандар Сери Бегаван шаары. Брунейдин өз султаны жана өкмөтү бар, бирок чыныгы көз карандыздыкка ээ эмес. Мамлекеттик дини ислам дини. Калкынын 60%-дан ашууну мусулмандар. Азыркы Бруней 19-кылымдын ортосунда түндүк Калиманттан англиялык колониялык экспансиясынын объекти болуп калган. Ички чыр-чатактардын айынан алсыраган Бруней султандыгы улам бир аймагынан ажырай баштаган. 1888-жылы англиялык колониячылар Брунейге протекторатты таңуулаган. 1906-жылы нефть дикени ачылгандан баштап дайындалган англиялык резидент бул чакан өлкөнүн башкаруучусу болуп калган. Ал эми 1959-жылы Брунейде алгачкы конституция кабыл алынган. Ал боюнча өкүлдүк мыйзам чыгаруу кеңеши түзүлгөн, а бирок иш жүзүндө ал жалган өкүлдүк орган болгон. Британиялыктардын көрсөтмөсү боюнча султандык 1963-жылы Малайзия Федерациясына кирүүнү каалабай тургандыгын билдирген. Бруней экватордук өлкө болгон. Өлкөдө дарыялар көп эле. Бул кичинекей өлкөнүн башынан чыгышына чейин автомашина менен 2 саатта гана басып өтүүгө болот. Ошондой эле Бруней көп улуттуу султандык. Калкынын жарымынан көбү малаялар. Нефть өндүрүү өлкөнүн экономикасынын башкы тармагы. Ири калктуу конуштардын баарында жайгашкан май куйгучтар деңиз өлүлү Shell компаниясынын эмблемасынын сүрөтү тартылып турат. Бул эмблема султандыктын чыныгы кожоюну ким экендигин билдирип турат. Shell фирмасы 1929-жылы Бруней султандыгындагы Серия аймагында Бруней Shell Petroleum Company филиалын ачкан. 50-жылдардын ортосунда Серияда бензин өндүрүүчү завод курулган. Ал эми 1973-жылы жаратылыш газын өндүрүүчү ири завод иштей баштаган. Анын продукциясынын баары Японияга экспорттолот. Бруней экспортунун 95%-ын нефти продукталары түзгөн. Ал эми Бруней султандыгы дүйнөлүк рынокко толугу менен көз каранды мамлекет. Анткени ал өнөр жай өндүрүшүнүн продукцияларынан эле эмес, азык-түлүк продукцияларынын көпчүлүк түрлөрүн дагы сырттан ташып кирет. Балдар, үйгө тапшырма, өтүлгөн тема боюнча ар бир өлкөгө хронология түзүп келесиңер. Ошондой эле китеп боюнча темага карата берилген суроолорго жооп бересиңер. Ал эми үчүнчүсү окуп, өз түшүнүңөрдү дептериңерге жазып, сүрөткө тартып жибересиңер. Кийинки сабакта көрүшкөнчө аман болгула.